бул түзөтүүнүн билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-главасына киргизүү керек. Анткени педагогдордун укуктары жана милдеттери 29-берене менен жөнгө салынат. Айнын. Кимдер жазды? Кайсы адис ошону жазган? Мен көргүм келет да, ошо кайсы адис? Жооп берсеңиз. Мен биринчи жолу угуп атам ушуну. Бул башка беренеде каралгандыгы үчүн бул кабыл алынбайт деген, бул мындай нерсени биринчи жолу угуп атам. Өзүңүздү тааныштырып айтыңызчы, кандай негиздемеңиз бар? Жылдыз Соборова, бөлүмдүн экспертмин. Бул негизинен концепциясына туура келбейт. Эмне болгон концепция? Сыртынан чекке чыгып кетет деп. Эмнен сыртынан? Концепциянын чегинен чыгып кетет деп. Концепцияңар эмне ал жерде? Концепциянын негиздемеси бул шайлоону дайындоо боюнча болуп атат. Кечиресиз Айланайын карындашым. Шайлоо жөнүндө болуп аткан жок. Мугалимдерди саясий иш-чараларга тартууга тыюу салуу жөнүндө болду. Шайлоо жөнүндө сөз жок ал жерде. Билим берүү жөнүндө мыйзамдын 29-беренесинде педагогдордун ыйгарым укуктары жазылган, ошол жерге туура болот деп эсептейт. Астагфиралла. Мен өткөндө айттым эле, туугандар. Мен өткөндө айттым эле. Мен ошон үчүн кодекске киргизишибиз керек деп атпаймынбы? Жанагы ал жактан үзүп, бул жактан үзүп киргизип, чампалай берип, жамак кылыштын кажети жок эле да. Корак төшөктөй болуп калып атат да. Билим берүү тармагы өзүнчө кодекс болуш керек дагы, ошол 3 бөлүмдөн туруш керек деп атканым ушул. Силер глава деп коет экенсиңер, андай сабаттуурааксыңар да мага караганда, бизде бөлүм деп койсо болот да ошону. Глава деген бөлүм да ошол. Бул кандай деген түшүнүктү берип атат? Мен карындашым өзү түшүндүңүзбү сиз? Эмне деп мага жооп берип койгонуңузду? Ал жерде эч кимдин эч кандай маселеси жок. Тек гана айтып атабыз. Мектептин мугалимдерин, институт, университеттердин мугалимдерин ар кандай жыйындарга кыйнап алып баруунун кажети жок деп атабыз. Андай болбойт деп атабыз. Эмне бир жерде бир нерсе кыйшайып кетип атабы? Кайсы концепцияны айтып атасыңар? Тескерисинче биз алардын укугун бекемдеп берип атпайбызбы мыйзам менен? Алардын эркиндигин камсыз кылып атпайбызбы? Байлап берген иттей болуп сүйрөлүп барып атпайбы? Биз көрүп атпайбызбы? Стадиондорго алып барып толтуруп коюп атпайсыңарбы? Сабак учурунда, мектеп учурунда, сабак берип аткан учурда жыйнап атпайсыңарбы? Менимче министрлик бул боюнча үн катыш керек сөзсүз, өзүнүн туруктуу позициясын билдириш керек. Мына кече өткөндүн баарын тепкилегенди жакшы көргөндөр пионер күнүн белгилеп койду деп не деген ызы чуу болду? Тапшырма берилиптир, пионер күнүн белгилейсиңер дегенде кылып. Жок. Ошол учурда 1-июнь күнү сабак күнү болду, жумуш күнү болду. Ак үйдүн алдынан канчалаган студенттерди, окуучуларды тизип алып параттан өттүңөр. Анан деген мамиле деген бирдиктүү болуш керек да. Ким уруксат берди ошол балдардын баарын ушундай ысыкта тизип алып, бүткөндөн кийин бирден бал муздак беребиз деп параттан өткөргөнгө ким уруксат берди сиздерге? Билим берүү министрлиги силер дагы позицияңарды бекем айтышыңар керек. Биз жогорку кеңештин депутаттары эмес, бөлүмдөгү эксперттер мыйзам кабыл алып калды деп айтканым ушул себеби. Бир күндүк тажрыйбасы жок. Жигиттер, кыздар келип алып, мындай болсо болбойт, мындай болсо болот. Эмне үчүн болбойт? Адахан Кымсанбаевич, мен сиздин сунушуңузду толук колдойм, бирок менин оюм боюнча бул сиздин сунушуңуз өзүнчө долбоор болуп кайра жазылган оң деп эсептейм. Себеби дегенде бул 29-берене менен камтылат. Камтылган болсо ошол жака көчүрүп койгула. Макул 38-беренеге туура келбейт экен, 29-беренеге ушул редакцияда киргизип коелу дегиле. Ким кой деп атат? Ооба. Киргизип койгула ошол жерге. Эми мен даярдаганым бул долбоор, эгерде сунуш берип колдоп берсеңиздер, мен 29-беренеге киргизбейм макулмун. Буламыкка канчалык май салсаң, буламык бузулбайт дейт да. Биз эгерде ушул мугалимдердин макамын статус деген сөзгө туура келбейт экен деп кайдан түштүңөр Айланайындар? Кыргыз макам эле деп айтат. Кеп сунуш кылган киши жөнүндө болуп атса керек да. Жана биздин кесиптештер барбы? Мадумаров сунуш кылып атса бул жерде бомба катылган дегендей чочуп кеткениңер. Окугула жакшылап. Бул мугалимдердин позициясын бекемдейт. Бул мугалимдерди үстүртөдөн буйрук менен бир жака ташып барууга тыюу салып атат. Сиз Абасбек уулу Расул мырза өзүңүз коргошуңуз керексиз муну мугалимдерди. Бул жигиттер, кыздар, бөлүмдөгүлөр алар билбейт.
Сиз кандай дейсиз? Жеке өзүңүздүн позицияңыз. Адахмет Бисмабаевич, биздин учурдагы билим берүү жана илим министрлигинин позициясы мугалимдер, сиз айткандай педагогдор шайлоого аралашпашы керек. Бирок мен сизге айткандай эле учурда жаңы редакциясы билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жаңы редакциясы даярдалып атат. Ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Ошонун алкагында биз сөзсүз түрдө бул өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Ага чейин алып койсо болбойт, зыян болот да. Болбойт да, туура. Жок. Мен макулсуңар, Мадумаров эмес. Эшматов тарабынан киргизет деп жазып берейинби? Кандай дейсиңер? Тынчыраак болот. Адахмет Бисмабаевич, бул жерде менин жеке пикиримде персоналийлер жөнүндө сөз болбой болуш керек. Жок, туурабы? Өзү негизи идеология туурабы? Мен айттым, биз дагы ошо шайлоо процессине аралашпаш керек деген позицияны карманабыз. Мен ошону айтып атпаймынбы, ошону киргизсем болбойт деп атпайсыңарбы? Жок, бүгүн биз мындай орусча айтканда точечный өзгөртүүлөрдү алып кирип жаткандыктан ошол концепцияга ошого туура келбейт деген ойду айтып. Баракелде, баракелде. Рахмат. Расул Абазбекович, мен дагы Адахан Кимсанбаевичтин сунушун колдоп элем. Ошо туура эле иш-чараларга, ошо саясий иш-чараларга алдаштырбашыбыз керек. Биз же окуучуларыбызды дагы и мугалимдерибизди дагы алардын статусун биз көтөрүшүбүз керек. Ошондуктан ушул сунушту эске алып койсоңуздар. Сөзсүз түрдө.